Биздин уран өз элиңди урматта. 3 айлыктын алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар жыйынтыкталды. Үстүбүздөгү жылдын 17 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына жана Ош технологиялык университети жарыялаган 3 айлыктын алкагында мамлекеттик тил боюнча проректор профессор Зулпуев, мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы Айтыбаева жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн адиси Максутовалар жетекчилик кылган иш-чара ийгиликтүү жыйынтыкталды. 3 айлыктын алкагында өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн окутуучу профессорду курам окуу жайдын ыраазычылык баракчалары менен жана ардак грамоталары менен сыйланды. Биздин бүгүнкү интеллектуалдык таймашыбыз студенттер арасында өтө чоң кызыгууну туудуруп жатат. Алардын эң негизи эле биздин университет кесиптик компетенцияларына багыттап окутууда. Жалпы компетенциялар, анан социалдык личносттук компетенциялар менен студенттерди окутуп келебиз. Мына ошол жалпы компетенцияларга анан студенттердин мыкты кадр болуудан мурда мыкты инсан болуп калыптанышына бүгүнкү иш-чараларыбыз аябай чоң таасир тийгизет деген ойдобуз. Жыйынтыктоо кечесинде мамлекеттик тил кафедрасынын окутуучулары Тургунбаева, Апазбекова, Жумабековалардын демилгеси менен студенттердин ортосунда 7-1 аталышындагы интеллектуалдык таймаш өткөрүлдү. Таймашка ар бир институттан жана гуманитардык технологиялык колледжден бирден топ уюштурулуп, 7 команда катышты. Таймаш 7 баскычтан туруп, ар бир баскычтарда кыргыз тили жана адабияты боюнча кызыктуу тапшырмалар берилди. Мен деле суандылым жок деп жүрбөймүнбү? Эмне болдасың? Бул деген кендечилик, биз өзүбүздү кайгырышыбыз керек. Бардык адамдын башына өлүм бар. Бул бардыгыбыздын башыбызга келет. Өгөйлөбөй чет тилди өйдө койгон өз тилди дейт. Башка дебейм өз тилди, чет тилди башына койгон өз тилди дейт. 60 түрлүү илим бир, 6 атамдын дилим бир, 70 түрлүү илим бир, 7 атамдын тилим бир. Ичен тилди билсең да, эне тилди бийик кой дейт. Жыйынтыгында технология жана жаратылышты пайдалануу институттан Асылзатова 1-орунду, гуманитардык технологиялык колледжден Мурастова 2-орунду, архитектура жана курулуш институтунан Тил Мурастова 3-орунду алышып, дипломдор жана кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Даярданган өз негизи аз эле күн берилген бизге. Ошо аз эле калганда айтты ош конкурс жөнүндө. Анан ошо өтө кубануу сезим азыр баарыбызда эле, азыр көргөнүңүздөрдөй эле. Өтө сүйүндүк, кубандык. Ошо биз үчүн өтө чоң мааниге. Бул кыргыз тили жөнүндөгү ушундай конкурстар көбүрөөк уюштурулса да жакшы болбок. Менимче ким тез табат болду окшойт. Мындай тезирээк ойлонуп баарыбыз мындай паникада болуп калдык. Өтө кызыктуу болду бирок. Интеллектуалдык таймаш кызыктуу өтүп, студенттер билимин бир кыйла тереңдетип, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Аябай жакшы суроолорго жооп бердиңер, ролдорду аткардыңар, укмуш жакшы формаларды кийип келипсиңер, биз карап отурдук. Мына агайым айтып кеткендей, кээ-бирки баягы аттарыбызда кичине кыскартып гана коюп атасыңар да. Да, сүйлөмдү кеңирээк сүйлөп, баягы аттар аткан эмесин кеңирээк коюш керек. Агайым айткандай, баягы Алтынай Сулайманова академик болот билесиңер. Ол түртүп атып чыгарып поездга, анан академик болот. Кийин келсе, Дүйшөн агай кана десе, пошточу болуп жүрөт деп жүрөт. Мындай салдыңдар. Көрөтасыңар, ошол жакшы ачып беришиңер керек эле. Анан мына бала жаап, жана кыз жаапка чапканы аябай катуу. Бул жерде мындай аттары чечиликтер болот да.